Ошол апама айтып калчумун жаш мезгилинде айылга кел, шаарда кыйналасың, квартирада эмне кыласың депчи. Апа көрөсү мен үй утуп алам деген болчумун да. Бүгүн ошол айткан сөзүмдү мен жөн айтпапмын, көрсө сөздүн күчү бар экен. Жылдын мыкты мугалими сынагы 3 ай мурун башталган. Анда тандалып алынган 42 мугалим сынактын 4 баскычында күч сынашты. Сынак өзгөчө уюштурулуп алдыңкы 7 орунга сыйлыктар каралган. Шаардагы белгилүү ишкана мекемелерде өмөрчүлүк кылып, автоунаа, үй тиричилигине керектүү буюмдар, акчалай сыйлык жана ысык көлгө жолдомо да бар. Ал эми баш байгеге курулуш компаниясы 1 бөлмөлүү батир берген. Мына Ош шаарындагы жалпы мугалимдерди сынак өткөрүү демилгеси болуп түшкөн бизге буга чейин. Анан биз өзүбүз ойлонуп отуруп бир демилге кылып ушул бир эле мугалимдер эмес, врачтарга дагы жардам берип, врачтарга дагы мындай маанайын көтөргөнгө аракет кылганбыз. Белек берип, ушундай тартуулагандын себеби биз мугалимдердин, шаардагы мугалимдердин биринчиден эле билим деңгээлин, ошондой эле ошолордун мугалимдерден колдоо көрсөтө турган инсандар бар экенин билдирип коё эледик. Бүгүнкү биздин ушул жалпы мугалимдерге койгон баш байгебиз бул Ош шаарынан 1 бөлмөлүү батир. Сынакты туура, калыс өткөрүү үчүн атайын мектепти жакындан билген мугалимдин иш аракетин талдай ала турган кесипкөй адистерден калыстар тоо түзүлгөн. Ар бир талапкер өзүнүн аракетин, чыгармачылык дараметин, мыкты чеберчилигин көрсөтүү менен жеңүүчүлөр аныкталды. Баш байгенин номер 52-чи Кыргыз-Түрк достугу мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Илгиз Шамырзаев утуп кетти. Ал эми биринчи орунду Ломоносов атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Капар Момуналиев элеп автоунааны жеңип алды. Автоунаадагы курулуш компаниясы тарабынан берилген. Негизи бул сынакка катышуу менин ушул агартуу тармагындагы максатым. Буга чейин мен республикалык ушул мугалимдер багытында бир канча баскычтарда жеңип келген. Анан ушул эң негизгиси Ош шаарында өткөн жылдын мыкты мугалимдерден жеңүүчү болсом, жеңүүчү деп аталсам деген аруу тилектерим бар болчу. Бүгүн ошол тилектерим орундалып отурат, аябай кубанычтамын. Албетте бул түрдүү бир критерийлер менен бааланды, бардыгы калыс, так болду. Албетте жашоодо көптөгөн күтүүсүздүктөр болот. Өзүмдү албетте мындай жеңүүгө татыктуу деп эсептеген эмесмин. Себеп дегенде биз мугалим болуп жакында эле келдик мектептерге. 5-10 жыл иштедик, бирок бул мектепте 50 жыл, 20 жыл, 30 жыл эмгегин жумшаган адамдар бар. Мына ошол адамдар татыктуу. Биз жөн гана ошолордун артынан сабак алып үйрөнүп бара жаткан муунбуз. Ушунун баарын өчтүрүп жаткандарга эң башкысы менин окуучуларым 8Б, 9Г баарыңар. Менин окуучуларым бар. Мына ушул деңгээлге жеттик. Татыктуу деп ойлойм, бир эле ошо жеңүүчүлөр эмес, Сыйлоо аземине шаар мэри Талайбек Сарыбашов катышып, мыкты мугалим кароосунагы мугалимдерге дем берип, тюмул катары калыптана тургандыгын билдирди. Ошондой эле жаш педагогдорду мектепке тартууда бул чоң демилге. Кароосунактар билим берүү сапатын жогорулатуу, заманбап ыкмада балдарга сабак өтүүнү да жогорулатат. Өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүн баш байгени эң жаш кыргыз тил мугалими ушул жеңип алды десек болот да. Биздин бул кароо сынактын өткөзгөн негизги эле максатыбыз ушул ага эжелерге бир мындай стимул болсун дейбиз да. Биз ушундай кароо сынактарды эле колдобостон мындан ары дайыма ушул ага эжекелерге бир мындай колдоп жүрөлү деген максат менен алгачкы ирет баштап атабыз. Ушундай кароо сынактарды биз тез уюштуруп турабыз деген ойдобуз да. Жылдын мыкты мугалими 2021 сынагында 2-3 орунду ээлеген мугалимдерге үй тиричилигине керектүү буюмдар, компьютер, принтер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ал эми 4-5, 6 орунга ысык көлгө жолдомо берилди. Бүгүнкү сынактын жеңүүчүлөрүнүн дагы Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ. Birinci orundun iyisi, Zeyullamayız unasının iyisi cana, Lübük solmakçılığı suyun mu nesi cana? Akşova, birinci orun. Vizyon kuruluş kampanyasından Avdoğuna, birinci orundun iyisini. Hadi bizi, Oş şahrının meyası, Oş şahrının bilim berүү башкармалыгына караштуу мамлекеттик билим берүү мамлекет мекемелеринин мугалимдеринин арасында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими 2021 кароо сынагында жылдын мыкты мугалими 2021 номинациясынын ээси номер
52-ci Kırgız-Türk Dostluk Liseyinin Kırgız Dili jana Adabiyatı muğallimi Şamırzaev İlgiz sanayımız. İlgiz Şamırzaev, Oş şarındагы жылдын мыкты мугалими Кароо сынагынын баш байгесинеси бир бөлмөлүү квартира пәтер катарсынып жаткан учуру Эмокум курулуш компаниясы тарабынан баш байгесин чын тилден куттуктайбыз. Şamırzaev İlgiz Кол жабыңдар. Kırgız-Türk Dostluk Liseyi Kırgız Dili jana Adabiyat muğallimi. Kol jabыңlar.